Достор, барыңыздарга салам. Бүгүн биз сиздер менен Binarium платформадан торговля кылабыз. Бүгүн биз сиздер менен жаңы стратегияны үйрөнөбүз да. То есть жаңы эмес, бул мен өзүмдүн личный стратегиямды да сиздерге көрсөтө кетейин. Смотрите, менин стратегиям аябай эле оңой да. Мен бул бинарный опционудан трейдингден уже көп жылдан бери торговля кылып келемин и почти что бардык эле стратегияларды мен колдонуп көрдүм да. То есть бардык эле стратегиялар бирдей иштейт. Бардык эле стратегия өзүн жакшы отрабатывать этет. Конечно же, эгерде силер ошол стратегияны жакшы түшүнсөңөр да. Вот. Бул жерде азыр валютная пара евро-доллар болуп атат. Бул жерде бизде азыр нисходящий тренд болуп атат. Азыр биз сиздер менен байкасак болот. Мурунку ситуацияда бизде могул жерде обвал болгон да. То есть бизде уровень поддержка бар. И азыр биз сиздер менен на понижение качабыз да, 3 мүнөткө 1,5 миң рубльга на понижение. Смотрите, эмнеге мен бул жерде на понижение качтым? Бул жерде бизде мурунку ситуацияда өздөрү байкасаңыздар болот, бул жерде бизде касание болгон, бизде бул жерде уровень поддержка бар, мынакей предыдущий уровень поддержки и бул жерде бизде касание болгон да, мурунку ситуацияда бизде обвал болгон, именно ушул поддержкага чейин и эмнегедир ушул поддержкада бизде разворот болуп кеткен да, то есть разворот болгон цена и азыркы учурда биз сиздер менен байкасак болот, графигибиз акырындык менен нисходящий тренд болуп именно ушул поддержкага чейин азыр касание болор жатат да, то есть болоюн деп атат. Ошон үчүн биз сиздер менен азыр 3 мүнөткө на понижение ачтык, по тренду вниз азыр дагы 2,5 мүнөтө бар. Бул сделканын жыйынтыгын күтөбүз и биз сиздер менен дальше торговлябызды улантсак болот. И мен сиздерге Telegram группаны да кошо айта кетейин. Ким обучение алгысы келсе, ким сигнал аркылуу торговля кылгысы келсе, мага Telegram каналга сигнал плюс обучение деп жазып койсоңуздар, мен сиздерге дальше түшүндүрмө беремин да. Кечки саат 9-да күн сайын понедельниктен пятницага чейин кечки саат 9-да подписчиктер менен чогуу торговля кылабыз. То есть кечинде 9-да бардыгыбыз чогулабыз онлайн режимде и сигнал группада мен сигнал жөнөтүп турамын, өзүмдүн сигналдарымды и өздөрү байкасаңыздар болот. Бул жерде евро-доллар ниже до 0,5 деген сигналдар жөнөтөм да. То есть сиздер сообщение келгенден кийин да сиздер бинариумга киресиздер и сделка ачсаңыздар болот да. На понижение 0,5 минутаны выбирать этип сделка ача берсеңиздер болот да. И самый главный момент, когда сигнал келгенде сиздер сразу ачпайсыздар сделканы, сиздер күтөсүздөр дагы и жакшы ситуацияны выбирать этип андан кийин сделканы ачышыңыздар керек да. То есть сигнал келгенде сразу же сделка ачпайсыздар. Так, смотрите, сделкабыз евро-доллардан биринчи сделкабыз плюска жабылды. Азыр биз сиздер менен дагы бир сделка ачабыз 3 мүнөткө по тренду на понижение. Мынакей биз сиздер менен кайрадан эле по тренду бир сделка на понижение ачып жатабыз да. Мынакей азыркы ситуацияда биз сиздер менен байкасак болот, бул жерде графигибиз активно графигибиз ылдыйга түшүп кетип жатат. Смотрите, мынакей өздөрү байкасаңыздар болот, падение, накопление, кайра падение, накопление, кайра падение. И азыр бул жерде өздөрү байкасаңыздар болот, накопление и кайрадан эле на понижение графигибиз жылып жатат. Ушул стратегия аркылуу торговля кылып көрүңүздөр келсе, бинариумдун ушул сайттын ссылкасын видеонун астына калтырамын, же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот. Регистрация өтүңүздөр, демо счет менен торговля кылыңыздар. Мынакей азыр менде бул жерде реальный счет, биз сиздер менен реальный счет менен торговля кылып атабыз. Эгерде сиздер обучение кылгыңыздар келсе, бул жакта учебный счет дагы бар. Ушул учебный счет менен торговля кылып обучение кылсаңыздар болот да. То есть учебный счет болобу, реальный счет болобу, график бирдей эле жүрөт. Разница жок эч кандай. 3 пунктка минуска жабылып калыптыр да. То есть 3 эле пунктка сделкабыз минуска жабылып калыптыр. Азыр биз сиздер менен бул жерде догон ачабыз да. Смотрите, бизде бул жерде накопление болуп атат, но өздөрү билгендей эле бул жерде мурунку понижение да, мурунку поддержка бизде еще дагы бар да. То есть график дагы ылдыйга түшүш керек. Ошон үчүн биз сиздер менен азыр бул жерде дагы бир сделка ачабыз 3 мүнөткө 1,5 миң рубльга эмес, 3 миң рубльга биз сиздер менен догон ачабыз. Давайте 2 сделка ачабыз сразу же. Биз сиздер менен бул сессияда максимальный прибыль кылып, андан кийин торговлябызды токтотсок болот. Кээде доландар, конечно же, сделкалар минуска жабылат. Буну мен сиздерге ачык эле айтайын, менде деле сделкалар минуска жабылат, но эгерде сиздерде кандай бир стратегия бар болсо да, там система мартингейл же болбосо перекрытие менен торговля кылсаңыздар, ал минустарды сиздер кайтарып кетсеңиздер болот да. То есть всегда эле плюска болуп кете бербейт. То есть менде дагы минуска болот, сиздерде дагы минуска болуп сделкаларыңыз жабылышы мүмкүн да. Вот. Ал үчүн, чтобы ал минустарды перекрывать этиш үчүн, конечно же, сиздер догон использовать этишиңиздер керек и, конечно же, депозитиңер дагы кичине соответствующий болуш керек да. То есть эгерде сиздердин депозитиңер там 300 рубль болсо, конечно же, 300 рубльдан 10 миң, 20 миң рубльга чейин жеткизиш аябай кыйын болот да.
Вот ошон үчүн мен всегда айтамын, депозитиңер эгерде депозитиңер аябай аз болуп атса, анда кичине күтө тургула, кичине обучение кылгыла, андан кийин акча чогултуп там 5000 хотя бы 5000 сом менен 5000 сом менен торговля кылып, реальный счет менен пополнение кылып торговля кылсаңыздар болот. А эгерде сиздер ошо 300 рубль менен же болбосо 500 рубль менен торговля кылыңыздар келсе, анда менин рекомендациям башында сиздер ошол счетту разгонять эткенге аракет кылышыңыздар керек да. То есть как минимум 3-4 сделка подряд эгерде плюска жапсаңар, ошондо гана сиздер депозитиңер сразу же көбөйөт да. И ошо депозит менен акырындык менен 60 рубль менен 100 рубль менен торговля кылсаңыздар болот. Сразу айтайын, көбү туура эмес торговля кылышат, көбү пополнение кылгандан кийин сделкаларын ва-банк айтышат да. То есть ал туура эмес. Трейдингде андай ошибкаларды трейдинг эч качан прощать этпейт да. То есть трейдинг никогда не прощает ошибки. Ошол ошибкаларды эч качан сиздер кайрадан кайталабашыңыздар керек. Жөнөкөй айтканда, трейдинг бул слабый адамдарга эмес да. Трейдинг слабый адамдарга эмес, бул жерде принцип керек, бул жерде кээде трейдингде подкидывать эткенди дагы билиш керек да. Блефовать этиш бул кандай? Мисалы, графикти байкап турасыздар и против рынка, против всей толпы сиздер торговля кылып коесуздар. То есть вроде бы график үстүгө жылат, но сиздер уже билесиздер да. То есть график азыр бул жерде резко түшүп кетиши мүмкүн дегенде, сиздер ал жерде уже блефовать этип кетесиздер да. То есть сделканы на повышение ачпай по стратегии да, сиздер уже на понижение ачып саласыңар да. То есть бул жерде уже блефование болуп кетет да. То есть против толпы сиздер зарабатывать этип коесуз. Так, смотрите, биздин 3-чү сделкабыз плюска жабылды. Биз сиздер менен мурунку минусубузду перекрывать этип кеттик. И азыр биз сиздер менен давайте 5 минуттук таймфреймди коебуз и байкайбыз да. Смотрите, бизде бул жерде мурунку предыдущий поддержка да, айткандагыдай эле пробитие болду, касание болгон жок. Касание болуп, андан кийин пробитие болду да. Вот. Азыр биз сиздер менен бул жерде 2 минуткө бир сделка 3000 рубльга на повышение качабыз. Анткени бизде бул жерде азыр ложное пробитие болуп атат и азыр графигибиз кайрадан эле ушул уровень поддержкабызга чейин касание болуш керек да. Мынакей касание болду да. Вот, смотрите, касание болду и азыр бул жерде кайрадан эле откат болушу керек да. Смотрите, бизде потихонечку откат болуп атат. Бул сделкабыздын азыр жыйынтыгын күтөбүз. Эгерде бул сделкабыз дагы минуска жабылып калса, биз сиздер менен следующий сделкабызды перекрытие менен бул минусту кайтарып кетсек болот да. Кийинки сделкабызды биз сиздер менен 2,5 эсе көбөйтүп туруп, андан кийин сделка ачып прибыльга чыгып кетсек болот да. Смотрите, азыр мен 3000 рубльга бир сделка ачтым да. И эгерде бул сделка минуска жабылып калса, мен кийинки сделкам уже 3000 рубль эмес, а 7000-7,5 болушу керек да. То есть чтобы перекрывать этиш үчүн. Ошон үчүн мен всегда айтамын, сделкаңарды биринчи сделкаңар да, то есть всегда 1-2% болушу керек да. Вот. Ошол үчүн эмнеге мен сиздерге ошону постоянно кайталайм. Эгерде депозитиңерде там 5000-10 000 болсо, то биринчи сделканы эгерде 1000, 2000, 3000 рубльга ачсаңар, то анда кийинки сделкаңар, суммаңар аябай көп болуп калат да. Сделкаңардын суммасы аябай көп болуп калат. Ошон үчүн всегда айтам, биринчи сделка 1-2% от депозита. Смотрите, азыр бул сделка минуска жабылып калышы мүмкүн да. Смотрите, бизде 12 секунд калды и сделкабыз азыр бизде минуска жабылып жатат. Буну мен сиздерге азыр на примере көрсөтүп атамын. То есть бул нерсени, бул ошибканы сиздер кайталабашыңыздар керек. Смотрите, бул сделка минуска жабылды. Азыр биз сиздер менен кийинки сделкабызды уже 3000 рубльга эмес, а 7,5 рубльга ачып калабыз. Азыр биз сиздер менен башка валютный пара өтөбүз. Валютная пара NZT, японская иена. Давайте 5 минуттук таймфреймди байкап көрөбүз да, графигибиз каяка жылып жатканын. Так, смотрите, бизде бул жерде азыр графигибиз уровень поддержкада турат. Биз сиздер менен ушул моментте азыр кое бербей 3 минуткө 2 сделка 3000 рубльдан ачабыз. И дагы бир сделка 1,5 рубльга бир сделка ачабыз да. В общем 3 сделка ачтык на общую сумму 7,5 рубльга. И эми анализ кылабыз. Смотрите, эмнеге мен бул жерде на повышение ачтым да. Смотрите, бул жерде бизде уровень поддержка бар. Уровень поддержка өзүңүздөр билгендей эле эң астыңкы уровень бул поддержка болуп калат. Мынакей өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Предыдущий касаниялар, мынакей бир касания, бул жерде дагы бир касания. То есть в общем 3-чү касаниядан биз сиздер менен азыр на повышение ачып жатабыз да. Мурунку ситуацияларды байкасаңыздар болот.
ушул уровень поддержка касания болгондо биздин графигибиз эмне болгон? Резкий разворот болгон да. Мынакей резкий падение и кайрадан эле резкий разворот. И бул жерде дагы падение и резкий разворот азыр болушу мүмкүн да. То есть трейдинг мурунку ситуацияларды карап, анан кийин сделка ачканга аракет кылып зарабатывать этсе болот да. Ушу трейдинг бул система өзү понятиясы ушундай. Трейдингдин графигин биз байкайбыз, предыдущий ситуацияларды карайбыз, кайсыл жерде кайсы учурларда бизде резкий разворот же болбосо падение болгон биздер менен байкап, ошондо гана биздер менен сделка ачып зарабатывать этсек болот. Трейдинг бул өзү ушундай иштейт. Всегда трейдингде мурунку ситуацияларды карап, андан кийин сделка ачканга аракет кылышыңыздар керек. И время экспирации биздер менен кандай ачышыбыз керекпиз да. Бул жерде 1 минут-15 мүнөткө чейин ачсаңыздар болот да, максимум. Бинарный опционунда максимум 15 мүнөт жетишет. Мурунку ситуацияны карайбыз да. Смотрите, бул жерде эгерде биздер менен уровень поддержкадан 2 мүнөткө же 1 мүнөткө ачсак да, мынакей бул жерде айтып кое берели. Эгерде бул жерде биздер менен 1 мүнөткө ачсак, сделкабыз плюска жабылмак экен. Эгерде бул жерде биздер менен, мынакей бул жерде азыр накопление болуп атат. Эгерде бул жерде биздер менен 1 мүнөткө ачсак, сделкабыз 50/50 болуп калышы мүмкүн да. Либо сделка плюска жабылат, либо сделкабыз минуска жабылат да. Ошон үчүн биздер менен мурунку ситуацияны карайбыз, мурунку волатильностьти карайбыз. Эгерде графигибиз акырындык менен ошол уровеньде поддержкабызда көпкө туруп андан кийин разворот болсо, анда биздер менен ошо свечаны санап туруп эле времени дополнительно кошуп туруп андан кийин сделка ачабыз да. То есть бул жерде дагы время экспирацияны туура тандашта билиши керек да. Мынакей бул сделкабыз плюска жабылды, биздер менен мурунку минусту кайтардык и уже сверху прилично заработали да. Азыр биздер менен дагы бир сделка ачабыз. Бул жерде уже бизде разворот болуп жатат и биздер менен азыр 5 мүнөткө бир сделка 1,5 миң рубльга на повышение ачабыз. Бул сделкабыздын азыр жыйынтыгын күтөбүз дагы. Эгерде бул сделка плюска же болбосо минуска жабылса, разница жок. Биздер менен торговлябызды токтотушубуз керекпиз. Эмнеге? Анткени биздер менен азыр дальше торговля кыла берсек, то анда биздер менен 3-4 подряд минус кармап калышы мүмкүнбүз да. И депозитибизди мындай айтканда минуска отургузуп коюшу мүмкүнбүз да. Ошон үчүн эгерде сиздер плюста болсоңуздар, торговляны токтотконго аракет кылышыңыздар керек. Эгерде сиздер дальше торговля кылсаңыздар, то анда мурунку эле ошибкаңыздар кайра эле сиздер кайталаган болосуздар да. То есть ошон үчүн мен сиздерге всегда айтам, мурунку ошибкаларды всегда учитывать этип туруш керек и ошол ошибкаларды сиздер кайра кайталаганга мүмкүнчүлүк бербешиңиздер керек өзүңүздөргө. Вот. Ооба туугандар, бул сделка акыркы сделкабыз бизде минуска жабылды, но эч нерсе эмес, анткени биздер менен азыр плюстабыз да. Бул торговляда, бул видеороликте биздер менен 15 миң рубль менен баштаганбыз и биздер менен депозитибизди 5 миң рубльга көтөрдүк да. И биз сиздер менен эч кандай эмоциясыз менен бул торговлябызды токтотсок болот. Анткени биздер менен по-любому бүгүн плюстабыз да. По-любому 5 миң рубльда биздер менен плюстабыз. И ушу менен биздер менен бүгүнкү сессиябыздын торговлябызды токтото берсек болот и барып өзүбүздүн жумушубуз менен алектене берсек болот да. И телефон менен дагы торговля кылсаңыздар болот. Кааласаңыздар ноутбук болсо, ноутбук менен торговля кылсаңыздар болот да. Вот, телефондо график кичинерээк көрсөтөт, а ноутбукта, конечно, график кичине чоңураак көрсөтөт. То есть бул жерде дело в удобстве да. Кааласаңыздар телефон менен торговля кылып өзүңүздөрдү көндүрсөңүздөр болот. Но мен компьютер менен деле торговля кыла берем и телефон менен деле торговля кыла берем да. Вот. То есть эч кандай разница жок. Ушу менен достор, бул видеоролик аягына жетти деп ойлоймун. Ким ушу каналга подписан болбосо, подписаться басып, колокольчикти басып койсоңуздар болот. Кийинки жаңы видеороликтер чыкканда сиздерге телефонуңуздарга уведомление келип турат. И жана ушул видеороликка көбүрөөк лайктан басып койсоңуздар аябай кубанычтуу боломун. И жана ушул жаңы жылда сиздер эски нерсени таштап көбүрөөк жаңы нерсени пробовать эткенге жана жаңы нерсени өзүңүздөрдүн жашооңуздарда алып кеткенге жаңы бир какой-то принцип тапканга аракет кылышыңыздар керек. Ошон үчүн сиздерди баарыңызды менен жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Кийин көрүшкөнгө чейин баарыңыздар саламатта болуңуздар.